Вы кто вообще? Уялам. Вам разница какая? Уялам алдағандай тырқиып, сарыңды балтыйтып отырғаның үшін уялып атам. Менің санымда сіздің разницаңыз қандай айтсаңыз? Бишкекте чоң эне кызды сырткы көрүнүш үчүн эл алдында тилдеди. Социалдык тармактарда коомдук транспорттогу кезектеги чык-чатактын видеосу пайда болду. Кадрлардан улуу алган аял кыздын сырткы көрүнүшү жана кийими үчүн ага эскертүү берип тилдеп жатканын көрүүгө болот. Бул видео соц тармак колдонуучулар тарабынан кызуу талкууланууда. Беле кетсек, акыркы убакта мындай учурлар улам тез каттала баштады. Автобус жана маршруткалардагы жүргүнчүлөрдүн ортосундагы чыр-чатактар бат-баттан видеого тартылып, социалдык тармактарда кызуу тартыштарды жаратууда. Кошкордо кырсыкта бир адам каза болду. Кечээ 14-июль күнү Бишкек Нарын Торгат унаа жолунда Toyota Prado менен Volkswagen үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Toyota Prado унаасынын 66 жаштагы айдоочусу оор жаракат алып, ооруканада каза болгон. Улуу аксакалдын жакасынан тарткан жигит элдин каргышына калды деген видео тарады. Азырынча качан жана кайсыл жерде видео тартылганы белгисиз, жана расмий органдардан комментарий бериле элек. Жумгалда мас киши дарыгерди жаткыра чапкан. Облустук милиция окуя 27-июнда тез жардам кызматынын кабыл алуу бөлүмүндө болгонун билдирди. Бул факт боюнча иш козголуп, шектүү кармалган. Буга чейин жабыркаган дарыгердин уулу соц тармакта шектүү эртеси күнү эле бошотулганын билдирген. Ал эми милиция соттун чечими менен ал камакка алынганын маалымдады. Аксыда 25 жаштагы келин үй бүлөлүк зомбулуктан каза болгону айтылды. 25 жаштагы Айчүрөк Өмүралиева Жалал Абад облустунун Аксы районунун Кербен шаарында каза болду. Туугандары анын үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын айтышса, күйөөсүнүн үй бүлөсү анын өз жанын кыйганын айтышууда. Маркумдун бир тууганы Акылбек Өмүралиевдин айтымында, Айчүрөк 8 жыл мурун турмушка чыгып, 3 баланы тарбиялап келген. Ал бир тууганы көптөн бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылып келгенин айтат. Акылбек Өмүралиевдин айтымында, ал каза болгон күнү 10-июлда Айчүрөк досторуна жана эже сиңдилерине үй бүлөлүк көйгөйлөрү жөнүндө айтып берген. Ал Бишкекке кетүүнү пландап жатканын айтып, эжелеринин жашоого жай табууга жардам берүүсүн суранган. Маркумдун туугандары анын өлүмүнө байланыштуу жагдайларды да шектүү деп эсептешет. Анын бир тууганынын айтымында, эгер аял чын эле өз жанын кыйган болсо, күйөөсүнүн туугандары эмне үчүн милицияга кайрылбаганын айтууда. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өзгөндө жол кырсыгынан жубайлар каза болду. Жол милициясы билдиргендей, 12-июлда Матиз менен Honda Fit үлгүсүндөгү унаалар сүзүшкөн. Кырсыктан биринчи унаанын айдоочусу менен жубайы каза болгон. Окуянын себептери такталууда. Вы кто вообще? Уялам. Вам разница какая? Уялам алдағандай тырқиып, сарыңды балтыйтып отырғаның үшін уялып атам. Менің санымда сіздің разницаңыз қандай айтсаңыз? Потому что кыргызбыз. Потому что я не кыргызка, извините. Ну что? Кыргыз болсаң жалаңач. Кетіп қал, ей! Долбам, блин. Ешің астар, мен қоштырып қояйын. Açık koyayım Beke. Номерин. Бәке мына номері бар. Жаз қала номері. Мына келесің ол тупой. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эми банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.